Колдойм, мен урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилерине кайрылат элем. Сураныч, бизде ушул жакында болуп кеткен Каракулжалык келинибизди мыкаачылык менен өлтүргөн окуя боюнча сот өкүмдөрүнө мындай иш сотко чейин жеткенде сотубуз ушундай отурумдар ачык өтүш керек деп ойлойм да. Анан мырзаларыбызга кайрылып кетет элем. Өзгөчө сот тармактордо отурган жергиликтүү кеңештин депутаттарына, активдүү блогерлерге сураныч, эми бирөөнүн өлүмү бул деген эч кандай дискуссия орун албаш керек да. Каза болгон кызга баарыбыздын боорубуз ооруп атат. Мен ойлойм, укук органдары иштеп, бул ишти аягына чейин чыгарып, жанакы мынкач баарыбыз билип атабыз ким жасаганын. Бир эле талкууга алынып, орто жолдон аялдарыбыз өзү күнөөлүү, анан тияка барбаш керек, бияка барбаш керек деп биз эми 17-кылымда жашаган жокпуз да. Ошондой сөздөн алыс бололу. Жаш өсүп аткан кыздарыбыз бунун баарын соц тармактарда окуп жатат. Мага абдан көп петициялап кыздар, аял келиндерибиз кайрылып атат. Ушул сот отуруму ачык өтсүн. Мыкаачылык менен өлтүргөн биздин аялдарын сабап жүргөн, коркутуп, үркүтүп жүргөн мырзаларыбызга, күйөөлөргө сабак болсун деп аябай кайрылып атышат. Анан укук коргоо органдарга кечиресиздер, мен биякта отурам. Сураныч, жанакы соц тармактарда жаман сөздөрдү айткан мырзаларыбызга да бир укук коргоо органдары жеткирип койгулачы. Мечитте иштеп жүргөн адамдарга да суранат элем да. Өлүм деген бул аябай туура эмес нерселер болуп жатса, ар кандай чакырыктарга албаңыз, эмоцияларга алдырбаңыздар. Ар бир аялдын жүрөгүнө, айымдардын, кыздарыбыздын болочок өсүп жаткан кыз келиндерибизге жаман тийип атат. Анан ушул ишти ачык өтсүн. Сот отурумдары ачык өтсүн деп мен жогорку соттун жетекчилигине да кайрылам да. Рахмат. Мыйзамды колдойм. Рахмат.